ынтымакта болсун. Дагы бир жолу келе жаткан урматтуу энелер, майрамыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Рахмат. Анда урматтуу депутаттар, регламентибиздин 104-чү беренесинде ар кандай жарыш сөзгө жазылыңыздар. Табылон бергиле. Сөз Бекешев Дастан Далабаевичте. Саламатсыздар, урматтуу төрага, урматтуу депутаттар. Биринчиден мен президентке ыраазычылыкты билдирип кеттем. Себеби кечээ президент, урматтуу президент Сооронбай Шарипович указды чыгарган, ар бир согушка катышкан ардагерге 75 000 сом бөлүү боюнча 9 майга карата. Бул өтө жакшы кабар болду. Себеби ардагерлерге эми алар көпчүлүк ооруйт, аларга дарылар керек. Ошондуктан бул өтө жакшы көмөк көрсөткөн да. Экинчиден болсо, мен маданият министрлигине кайрылат элем да. Азыр 9 майга чейин бир топ бизде ошол эле согушка арналган эстеликтер бар. Ошолорду ревизия кылып, жергиликтүү органдарды, аларды дагы иштетип, жергиликтүү органдар менен чогуу ушундай памятниктерди, эстеликтерди ар биринө ревизия кылып, кайсы абалда электрондук базаны түзүп, ошол электрондук базаны жарыя кылып, менимче бул дагы жакшы болмок да. Себеп бир топ спонсорлор кээ сурашат, кайсы эстеликти биз ондоп кетейли, кайка жардам берейли десек, бирок бизде электрондук база жок экен ушундай. Ушундай электрондук базаны түзсө, себеп андай жумушту мурун бир жыл мурун ушундай кылалы деген билим берүү министрлиги жана бир коомдук фонд. Бирок чындыгында алар кылбай коюшту да, себеби жергиликтүү органдар жардам берген жок. Ошондуктан мен суранат элем, ошол жумушту алып барсаңыз. Рахмат. Эми аялдарды мен дагы 8 март эл аралык күнү менен куттуктайм. Денсаулыкта болгула, бактылуу болгула. Рахмат. Рахмат, Дастан Далбаевич. Кийинки сөз Масабиров Талайбек Айтмаматовичте. Рахмат, Дастан Асичбекович, урматтуу депутаттар, урматтуу Алмаз Акылжанович. Мына бүгүн Кыргыз элинде жакшы күн, бул калпак күнү. Ушу Кыргыз элинин калпак күнү менен чын жүрөктөн куттуктайм. Ушу ак калпак эч качан башыбыздан түшпөсүн, дайымда башыбызда болсун. Ошо менен бирге мына азыр төрага Дастан Асичбекович биздин ушу апаларды, карындаштарыбызды, эжелерибизди куттуктап кетти. Мен да ошо мүмкүнчүлүгү колдонуп, мен да ошо Кыргызстанда жашаган апаларды, эжелерди, карындаштарды келе жаткан 8 март майрамыңыз менен чын жүрөктөн куттуктайм. Дайыма бар болуңуздар, силерге чын ден соолук, бакыт талай, ишиңерде ийгилик, ушу бактылуу болуңуздар, келе жаткан 8 март майрамыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктайм. Бүгүнкү урматтуу депутаттар, бүгүн мен көтөрө турган маселем быйыл биздин дүйнөлүк көчмөндөр оюну болот биздин Турцияда. Ошон үчүн мен маалымат сурасам, сентябрда болот дейт, бирок кайсы убакта, кайсы числолордо боло турган боюнча маалымат жок экен. Алмаз Акылжан, ушул боюнча мага маалымат берип койсоңуздар, кандай даярдыктар болуп атат, анан жана массалык маалыматтарда айтылып атат, мына биздин өзүнүн улуттук оюнубуз көкбөрү оюну бар. Азыр көкпар керет деп атат, бирок биздин мындай меморандум коюлганда 7 спорттун түрү боюнча бизде жанагы келишим бар да. Ошонун ичинде биздин мына байыркыдан келаткан көкбөрү оюну бар. Бирок ал оюн катары кириш керек. Дагы кошумча спорт түрлөрү керет деп атпайбы? Ошондо көкпар да кириш мүмкүн. Бирок жанагы айтып атпайбы, көкбөрү керет, көкпар керет деп айтмак. Бирок меморандум соглашение боюнча көкбөрү кириш керек да. Анан жанагы көкпар кошумча спорт катары түрү боюнча кирсе болот да. Ошон үчүн толук маалыматтар берип койсоңуз, мына бүгүнкү күндө даярдыктар кандай жүрүп атат, кандай акча каражаттары берилген, ошол боюнча Алмаз Акылжан толук маалыматын берип койсоңуздар. Анан дагы маселе ушул эле спорт түрлөрү боюнча Алмаз Акылжан жана
мурунку ар кандай маселелерди көтөргөндө жана акча каражаттары боюнча жакшы, мен өкмөткө ыраазычылык билдирип кетем. Акчалар жана толугу менен берилиптир. Ал жерде жана өзүңөр билесиңер, жана күрөшчүлөр азыр мелдешке даярданып атат. Бокс боюнча кече биздин Азат Үсөнөр япондук атлет утуп алып, азыр жөндөмө лицензия алганга дагы андан ары катышып атат. Ошо боюнча мына өкмөт жакшы акчалар каражаттарын берип атат. Андан кээ бир жерде жанагы спорттук мелдештер жылдырып атпайбы алыстакка. Ошого да даяр болсоңор, Алмаз Акынжан. Маалымат берип коюңуз. Рахмат. Рахмат. Кийинки сөз депутат Жамалдинов Зиядин Исламовичте. Саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар. Урматтуу кыргызстандыктар, баарыңыздарды бүгүнкү Ак калпак күнү менен куттуктаймын. Анан Алмаз Акынжанович, менин дарегиме Кадамжай районуна караштуу Үч Коргон айылынын тургуну Ергашев Мамыржан деген жарандан кайрылуу келип түштү да. Бул жарандын кайрылуусу төмөнкүчө. Ошо Үч Коргон айыл өкмөтүнүн башчысы Абдурахмандын үстүнөн арызданып жазып атат да. Ал айтат, 30 жылдан бери ыңгайсыз жерди дейт. Мен ошол жерге бак тигип дейт. Мен ата-энем бак тигип, бак өстүрүп 30 жылдык бак дарагым бар жерди дейт. Бүгүнкү күндө келип, менен эч кандай уруксат жок эле, сурабай эле 7 кишиге де 4 кишиге де бөлүп берип койду дейт да. Андан кийин ушул айыл өкмөт башчысынын мыйзамсыз жасап аткан иштеринин баарыны жазып чыгыптыр бул жерде кайрылуудачы. Ошонун бирин айта турган болсок, 100 гектар суулуу жерди дейт, кайрак жерге айландырышып дейт, жөндөн жөнүнө дейт. Ошол жерге элдерге ошол жерди сатып дейт. Бүгүнкү күндө ошол жер Рублевка айылы деп аталып калды дейт. Эми карабайсыңар, эми ушул Үч Коргон айылында ушундай Рублевка деген айыл пайда болсо, бул ошол эле өзү айтып турат да бул жердечи. Жер алыш үчүн дейт, жөнөкөй жер эл ала албайт дейт. Эгерде акча берсе дейт, ошол кишилер ала алат дейт да. Анан бир кайрылбаган жер калбады дейт. Райондук укук коргоо органдарга, областтык укук органдарга баардыгы кайрылдык дейт. Кайрылуубуз эч качан биз тарапка чечилбейт дейт. Текшерүүчүлөр келсе эле дейт, акча каражатты берип, аларды дагы жөнөтөт дейт. Ошону менен эле жабылып калат дейт да. Ошондуктан мен ойлойм, эгерде мындай айыл өкмөттөр боло турган болсо, бул жакшы жакка алып барбайт. Биз баардыгы жакшы билебиз, бул жер саткан азыр бүгүнкү күндө. Айыл өкмөттөр ушуга көнүп калды. Ошо жерлерди азыр бизнеске айландырып алды айыл өкмөт башчыларычы. Ошондуктан айыл өкмөттөн комиссия түзүп туруп, ушул баардык органдарды кошуп туруп, укук органдарынан кошуп туруп, баары бир текшерип жүргүзүп, бир аягынан чыгарып бербесеңиздер болбойт мунучу. Ошондуктан мен ушул талап кылып суранып кетемин. Тез аранын ичинде өкмөттөн комиссия түзүлүп, баардык ведомстволор кошулсун, тийиштүү ведомстволорчу. Укук органдарды кошуп туруп, барып чындыгында эле барып текшерип, ушуларды бир акыйкатка чыгарып беришиңерди мен өтүнүп кетет элем. Рахмат. Рахмат. Кийинки сөз депутат Тилаев табылды. Гапыровичте. Рахмат, Дастанбек Арсызбекович. Урматтуу Алмаз Акынжанович, мына 3 март күнү биздин улуттуу мамлекеттик туу күнү болуп өттү. Мага кайрылуулар болду. Радиого барсам да ошол жерден биздин шаардыктар кайрылды. Мына Орто Сай айылында жайгашкан Бозболток тоосундагы баягы туу көптөн бери жок турат. Эмне себептен ал тууду илбей атасыңар? Мен билишимче ал улуттук банкка караштуу да. Же улуттук банкта акчасы жокпу, же болбосо кайсы министрликке тиешелүү болсо ошону эмне үчүн коюлбаганы үчүн элге түшүндүрүү же коюп коюңуздарды мен суранып кетет элем да. Анан экинчи маселе, Алмаз Акынжанович. Бул Баткен облусунун Кадамжай району Өзбек Республикасынын Фергана району менен чектешкен Каражантак айылынын тургундарынан кайрылуу болду. Ал жерде Каражантак айылында бүгүнкү күндө 300 түтүн үй бүлө жашайт. 2017 жылы Өзбекстан менен делимитация иштери бүтүп кол коюлуптур өкмөттөрдүн арасындачы.
Бүгүнкү күнгө чейин делимитация, демаркация маселелери боюнча эч кандай жумуш түзүлбөй атат. Себеби ал жерде сиз билесиз, Өзбекстан аркылуу өтөт. Бүгүн биздин жарандар Өзбекстандын чек ара кызматтары мурдакы карталарга таянып, биздин жарандарды өтө кыйноо жолу менен баягы текшерүү жолдору көп болуп атат дейт да. Бул өзүнүн Кыргызстанга каттаганы же болбосо күнүмдүк жашоосунда же жайытка чыкканда бир чоң тоскоолдуктар болуп атат. Ошонун кол коюлгандан кийин чечип койбойсуздарбы дейм да. Буга жанаша мен бардык эле иштерди дагы суранып кетем. Алмаз Акунжан чек ара маселеси боюнча токтотпошуңуздарды. Анан баягы Баткен облусунда алмашкан жерлер боюнча коомчулукта көп кайрылуу болуп атат. Мына кечээ эле Россия Федерациясынан менен түз байланыштуу болушуп, чоң жыйында дагы кайрылышты. Бул эмне жер, кайсыл жер, ошондо мында элге ачык эле айткандан кийин так маалыматты берип коюңуздарды суранабыз. Ошол жерден биздин мекендештер бул жактан Лейрек районунан Сапарали Борубаев боюнчадан маселе. Ал жерде бүгүн тергөө иштери жүрүп атат. Сөзсүз сиздер акыйкаттыкты айтып коюшуңуздар керек. Эмне үчүн 8 жылга 9 жыл унчукпаган укук коргоо органдары бүгүн ал кишини иштерин козгоду. Буга чейин козгогон үчүн ким жоопкерчиликтүү болот? Ошону мага да маалымат катары берип турсаңыздар, мен суранат элем да. Андан сырткары Алмаз Акунжанович, дагы бир жолу мен биздин мына коронавирус менен азыр күрөшүп атасыздар. Сөзсүз алгылыктуу жумуш алып барууңуздарды суранабыз. Себеби бул дүйнө жүзүндө мына бүгүн башка мамлекеттер, өнүккөн мамлекеттер чечкиндүү кадамдарга барып атат. Керек болсо мектептерди да жаап атат да. Сиздер да мындай бир чоң программаларды жасап, алдын ала иштерди жүргүзбөсөк, мен ойлойм, биздин келечекте коркунуч бар. Рахмат. Кийинки сөз Тагаев Эрмамат Султановичте депутат. Рахмат, Тастанбек Артисбекович. Саламатсыз, урматтуу депутаттар. Алмазбек Акунжанович, мен бүгүн сиздердин көңүлүңүздөрдү ушул Тоо-Кен тармагында иштеп жаткан жеке ишканаларга бурайын деп чечтим. Бул жөнүндө 2018-жылы да ар кандай маселеде ушул Тоо-Кен тармагында иштеген жеке ишканалардын коммерциялык банктардагы депозиттик эсептеги рекультивациядагы которулган акчаларды пайызга боюнча көтөрүп чыккан болчумун. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын төрагасы Абдыкулов Толкунбек Сагынбековичке берген жообумда коммерциялык банктарда депозиттердин бир канча түрү болгондуга байланыштуу аны пайызга депозитке эсепке койсо боло турганын белгилеп кеткен. Мен атыма Тоо-Кен казып алуучу жеке ишканалардын коммерциялык банктардагы депозиттик эсептеги акчаны пайызга коюу эсеп ачуу жөнүндө кайрылуу каттар келип түшкөн. Бирок банк Тоо-Кен казып алуучу жеке ишканалардын Кыргыз Республикасынын өнөр жай, энергетика жана жер казынасын пайдалануу мамлекеттик комитетинде болсо дагы депозиттик эсептеги акчаны пайызга коюу боюнча справканы алып келүүсүн сураган. Тоо-Кен казып алуучу жеке ишканалар ГКПНге кат менен кайрылса, ГКПНдин бөлүм башчысы каттын маанисине түшүнбөстөн туруп каршы пикирин кат аркылуу билдирген. Өкмөт башчы Абылгазиев Мухаммедкалый Дүйшөкеевич 2019 жылдын отчетунда кумтөр менен стратегиялык келишимде чоң ийгиликтерге жетишкендиктерин айтып, кумтөрдүн рекультивациядагы которулган депозит акчасы бүгүнкү күнгө чейин чет мамлекеттик коммерциялык банктан Кыргыз Республикасынын территориясына коммерциялык банктарга которуп келүүсү да киргендигин айтып өткөн. Ал акчаны өкмөт башчысы алып, элибизге жеңилдетилген кредит бере тургандыгын айтканда мен Абылгазиев Мухаммедкалый Дүйшөкеевичке жеке ишканалардын укугун бузгандык болуп деп айтканымда, өкмөт башчысы кумтөрдөн рекультивациядагы депозит акчасын келишим негизинде пайызга алуусун айткан болчу. Жер казынасы мыйзамында рекультивацияга которулган депозиттик эсептеги акчаны салыкты, социалдык төлөмдөрдү, бажы жана кредиттерди жапканга мүмкүн эмес деп так жазылган. ГКПНдин төрагасынын орун басары Ибраев Карыбек Эмилжановичтин ою боюнча атамекендик Тоо-Кен казып алуучу жеке ишканалар рекультивацияга которулган депозиттик акчаны пайызга коюу мүмкүн эмес, ал эми кумтөрдөгү ишканага мүмкүн кантип түшүнсө болот. Тастанбек Артисбекович, мен сизден сурананым протоколду тапшырма берсеңиз, тиешелүү комитетке суранып кетер едим. Урматтуу кыргызстандыктар, бүгүн калпак күнү менен сиздерди куттуктап кетем. Рахмат. Рахмат. Кийинки сөз Икрамов Тазабек Икрамовичте.
Рахмат Дастан Артысбекович, урматтуу кесиптештер. Бүгүнкү жалпы кыргыз элин ак калпак күнү менен чын жүрөктөн куттуктайм. Ар дайым калпагыбыз башыбыздан түшпөсүн. Ден соолукта бололу. Ошондой эле келе жаткан 8 март майрамы менен апаларыбызды, эжелерибизди, карындаштарыбызды дагы чын жүрөктөн куттуктап кетем. Урматтуу кесиптештер, урматтуу төрага, Жогорку Кеңештин 2016 жылдын 29 июнда номер 825-6 токтом менен улуттук баш кийимдин маанисин сактоо жана сыйлоо, улуттук салтты колдоо жана элдин кыргыз маданиятына болгон сыймыктануу сезимдерин ойготуу максатында 5 март ак калпак жана улуттук кийимдерди даңазолоо күнү катары кабыл алынган. Бул демилгенин автору катары мен да дал ушул күнгө токтолгум келип жатат. Улуттук кийимдер бул биздин мамлекеттүүлүгүбүздүн улуттук идеологиясынан даңазалап турган бир бутак. Биз азыр коомдогу ар кандай кырдаалдарга карабастан бир мамлекетте көп улуттуу өлкө экенибизди эске алуу менен коомго улуттук кийимдерибизди даңазолоодон эч качан качпашыбыз керек деп эсептейм. Улуттук кийимдер бул биздин маданиятыбыздын бир бөлүгү. Тилекке каршы азыр өкмөт билим берүү министрлиги тарабынан мектеп окуучуларына, студенттерге улуттук кийимдердин өзгөчөлүгүн, анын баа баркын түшүндүрүү боюнча идеология иш аракеттери байкалбай жатат. Мен 5 март ак калпактар жана улуттук кийимдер күнүн деп эле бир күндү белгилеп койбостон, жумалык жанагы ушуларды өткөзүү мыйзамды улуттук кийимдер даңазолоо жумалыгын өткөрүү жоболосун иштеп чыгууну биздин өкмөткө айтып кетет элем. Ошону бир даңазалап келечекте биздин ар бир жарандарыбызга ошону жеткизүү максатында иш алып барсаңыздар жакшы болот эле. Урматтуу өкмөттүн өкүлү, ушул нерсе боюнча иш алып барсаңыздар. Ар дайым буну мектеп окуучуларына, студенттерге, жалпы эле кыргыз элине телевидение аркылуу дагы өзүбүздүн ушу баш кийимибиз менен, улуттук кийимибиз менен биз мамлекетпиз, биз улутпуз дегенибизди бир мындай элдерге жеткизүү максатында иш алып барсаңыздар. Рахмат. Рахмат, Назыбек Икрамович, рахмат. Кийинки сөз депутат Шарапов Закир Эшматовичте. Рахмат, урматтуу төрага. Саламатсыздар, урматтуу кесиптештер. Мен да бүгүн жалпы кыргыз элимди ак калпак күнү менен куттуктайм. Ошондой эле мына келе жаткан эл аралык 8 март аялдардын, кыз келиндердин, апалардын майрамы менен да чын жүрөктөн куттуктап кетем. Бактылуу болуп, бул өмүрдө эң өздөрүнүн бактылуу күндөрү көп болуп, ден соолуктары бекем болуп, иштеринде ийгиликтерди каалап кетүүгө уруксат этиңиздер. Мен айтайын деген маселе, Алмазбек Акынжанович, бизде Кадамжай районунун ички иштер бөлүмүнүн зданиясы курулуп башталганда 2018 жылы 57 миллион сметасы менен бүгүнкү күндө 27 миллион сомдук иш бүтүп, ошол ойдон акчасы бөлүнбөй токтоп калыптыр да. Ошол жамаат кайрылуу эле Минфин аркылуу, мына ички иштер министрлиги аркылуу ошол ишти жандандырып, тезирээк ошол жерде кызматкерлерди заманбап бир өздөрүгө имаратын бүтүрүп берсе, бүгүнкү күндө ошол жердеги ички иштер кызматкерлери эски авариялык абалдагы эски зданияда отурушат. Ошондуктан бир бөлмөдө 4-төн 5-тен болуп иштегенге ыңгайсыз абал курулуп атат деп кайрылышыптыр. Ошону бир контролго алып, ошону бир өзүңүз жетектеп эскертип койсоңуз. Экинчи айта турган маселе, мына билесиздер, бүгүнкү күндө 5 мамлекетке тыюу салынып, жана товар киргизүү, соода саттык боюнча дагы ошол Ирандан ошол тыюуга чейин өтө көп алма кириптир да, Кадамжайгачы.
ошолор азыр складтарда басылып жатат дейт да, миңдеген коробкалар менен. Биздин ошо Кадамжайдагы дыйканчылык менен, багбанчылык менен алектенген дыйкандар бүгүндө бир дагы ошол алмаларını коңшу Өзбекстанга сатчу эле. Ирандыкы деп ошол дыйкандардын соода сатыга жолтоо болуп аттыр да. Мына Айыл чарба министрлигиде фитосанитарный служба деген бар. Ошого тапшырма берип койсоңуз, ошолорду ревизировать этип, кайсы алма каяктан келген, качан келген, ошолордо да мындай жана коркунучтуу вирустар жок бекен, ошонусун аныктап, элдин коопсуздугуну бир текшерип чыгыш керек болот да. Эгер чыныгы ошол Ирандын товарлары болгон болсо, аларга бир тыюу саласыздарбы, же кандайдыр бир обработка кылынабы, ошону бир Айыл чарба министрлигине тапшырма берип койсоңуз. Анан да бир айта кетчү нерсе мына МЧС менен Билим берүү министрлиги былтыр ушул авариялык мектептерди сейсмикалык абалын жакшыртуу боюнча иш жүргүзүлдү. Ошода кабарын айтып койсунчу. Рахмат. Рахмат. Кийинки сөз депутат Мусабекова Жылдыз Аманбековна да. Саламатсыздар, урматтуу депутаттар. Мен мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, жалпы кыргыз элинин айымдарын жаз майрамы менен куттуктайм. Бир колу менен бешикти, бир колу менен аламды терметкен апалар аман болуңуздар. Көңүлүңүздөрдө ар дайым жаз жай көктөсүн. Ал эми Алмазбек Ахунжанович, мына билесиз, акыркы жылдары биздин Бишкек шаарында ошондой эле чоң-чоң шаарларыбызда жашылдандыруу, көрктөндүрүү иштери абдан кызуу жүрүп жатат. Көчөлөр тазаланып, көркүнө чыгып дегендей. Ошондой эле учурда баягы буга чейин өзүн өзү билип, ар кай жерге курулган мыйзамсыз курулуштарды алынып дегендей жакшы иштер жүрүп атат. Айрыкча могу борбор шаарыбыз болгону Бишкектин күндөн күнгө кулпуруп бараткан үчүн мэрди, жалпы эле мэриянын жамаатына ыраазычылык айтып кетиш керек да. Бирок ошол эле учурда кемчиликтер жок эмес. Көчөлөргө чыксаң, парктарга, эс алуу жайларына барсаң, жалаң эле балмуздак саткан, тамак аш саткан, гамбургер саткан күркөлөр көп. Ошолорду карап туруп ойлойсуң, кыргыз эли жалаң эле ушул кара курсактын айы менен көчөдө жүргөнсүйбү депчи. Ошол үчүн менин бир сунушум, мүмкүн бир долбоордо иштеп чыгабыз. Ошондой эл көп чогулган жерлерге, борбордук көчөлөргө баягы сайыз учурундагындай күркөлөрдү койсок, китеп саткан, гезит саткан, кагаз ручка саткан дегендейчи. Баасы дагы бир элдин чөнтөгүнө чак келгендей болсун. Албетте эми Бишкекте китеп дүкөндөрү жок эмес, бирок баалары асмандын башына чыгып атат. Эми бийлик, бул мэрия элди тазалыкка эле үндөбөстөн агартуучулукка, кандайдыр бир билимге үндөшүбүз керек. Ошо парктарда тамак аш жеп отурбай китеп окуса, сүрөт тартышса дегендейчи балдарыбыз бир жакшы иштер болмокта. Анан ошол сунушума ылайык айталы, мына күркөлөрдү бир конкурс жарыялап, бирдей типте, мындай китептин сүрөтү тартылган, кагаздын сүрөтү тартылган бир күркөлөрдү жасасак, ошол күркөлөрдү колунда жок көп балалуу үй бүлөлөргө мындай бир берсек, ошолор сатып арендага беребизби же кандай арзан баада берсек, ошо жерде отуруп сатып, элдерди бир агартуучулукка үндөп дегендей ушул маселени көтөрүп кетким келип атат. Ал эми ошол биз жаз келди, мына өлбөгөн жанга жаз келет дегендей биздин шаарларыбыз кулпуруп гүлдөп өсө берсин. Ошол эле учурда элибиз дагы бир агартуучулукка кадам таштаса, ушу сунушубузду колдосо, көчөлөрдө китеп окулса, мурдагыдай гезит журналдар менен жашаса деген бир жакшы ой бар. Алмазбек Ахунжанович бул менин сунушумду жерге калтырбайсыз деп ойлойм. Бул өкмөттүн кандайдыр бир долбоору болуш керек. Ошол карап бир иштиктүү иштерди бир баштап берсеңиздер деп өтүнөм. Рахмат. Рахмат. Кийинки сөз Ахматов Алмазбек Жумабековичте депутат. Рахмат, Дастан Арчыбекович. Саламатсыздар, урматтуу коллегалар, урматтуу Дастан Арчыбекович, урматтуу Алмаз Ахунжанович. Бардыгыңыздарды, кыргызстандыктарды бүгүнкү кыргыз элин бүгүнкү ак калпак майрамы менен куттуктайм. Урматтуу коллегалар, мага тоолуу аймакта Нарын облусунда жашаган пенсионерлерден кайруу болуп жатат. Мен 2018-жылдагы Нарын облусунда көп жылдар бою иштеп, пенсияга чыгышкан куралдуу күчтөр менен
ички иштер органдары иштеген аскер ветерандарынан келген көңүлү маселени дагы көтөрдүм эле. Кайрылууда ветерандардын пенсиясынын мыйзамсыз түрдө высокорный районный коэффициентти кармап бердирбей жатканынан нараазычылык пайда болгон. Булардын үстүнөн иш козгоп, соттордо сүрөлүп жүрүшөт эмгиче чейин. Азыр болсо ушундай мазмундагы кайрылуу Нарын облусунда жалпы граждандык пенсионерлерден келип жатат. Пенсионерлердин пропискасы Нарын облусундагы болсо дагы сот фонддон жашаган жерине келип текшеришип 1-2 ай жашабай калса автоматтык түрдө пенсиясынан высокий горный коэффициентти кесип салышат экен. Муну кандай түшүнсө болот? Өмүр бою климаты катаал, тоол аймакта 30-40 жылдап жашап иштешсе, ден соолугун жоготсо, анан ден соолугуна карап ылдый жакка жашайын десе, же дарыланганы кетсе, балдарына кетсе, пенсиясын высокогорный районный коэффициентти кесип салышат экен. Кыргыз Республикасынын мыйзамдары негизинде пенсионер, ветерандар бийик тоолуу, жашоо шарты катаал аймактарда иштеп, пенсияга чыккандар өмүр бою кошумча акы алууга укуктары бар жана бул мыйзам менен бекитилген. Урматтуу коллегалар, урматтуу Алмазбек Акунжанович, өкмөткө жеткириңиз, тиешелүү министрлик ведомстволорго тапшырма бериңиздер. Бул маселени тез аранын ичинде чечип, чара көрүлсүн. Пенсионерлер күтүп жатат. Элдин нааразычылыгын жаратпайлы. Бул деген ар кандай туура эмес себептер менен мыйзамды бузгандык, ансыз деле бийик тоол аймактарда калктын өмүрүнүн орточо узактыгы эркектердики 64, аялдардыкы 73 жашка жетпейт экен. Рахмат. Рахмат. Сизге да кийинки сөз депутат Ормонов Улукбек Зулпукарович. Рахмат, урматтуу төрага. Саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар. Учурдан пайдаланып, бүгүнкү жалпы кыргызстандарды бүгүнкү ак калпак жана улуттук кийимдер күнү менен куттуктаймын. Улуттук баалуулугубуз, ак калпагыбыз башыбыздан түшпөсүн дайым. Ошондой эле эртеңки 8 март кыз келиндердин апалардын майрамы менен жалпы Кыргызстандын айымдарын чын жүрөгүмдөн куттуктайм. Аман болушсун. Бейиш эненин таманы деп бекерин айтылбайт. Апаларыбыз бар, барыбыз. Ден соолук, тынччылык, жакшылык каалайм бардыгына. Мына азыр алдыбызда айтылып кетти, урматтуу Алмазбек Акунжанович. Акыркы убактарда ушул жогорку кеңештен ар кандай маселе айтылган сөздөргө жооптор такыры жок да. Болсо дагы мындай отписка келип атат. Ушу боштукка сүйлөгөндөй болуп атабыз. Тез чечиле турган маселелер дагы ушул айлап, жылдап чечилбей атат да. Мыйзам бузууларды айтып атабыз бул жерден. Ушуга көңүл буруп койсоңуздар, каттарды анализдегенде, жооптор келгенде сизге келет бардыгы. Сиздин колуңуз менен бизге келип атат. Ушуга көңүл бурсаңыздар. Мына азыр эле коллегам айтып кетти, Бишкек шаарында жашылдандыруу боюнча аябай чоң иштер болуп атат. Бирок ошону менен эле бирге мэриянын буйругу менен мына 7 апрелге карата жашылдандыруу күнү бак тигебиз деп ар бир окуучуга салык салыныптыр. 85 сомдон чогултуп алып келесиңер деген балдарга айтылып, алар ата-энесине айтып, ата-эненин чөнтөгүнө кол салуу дагы башталды да. Биз бул жерде мыйзамдаштырып бердик көп фонддорду. Эми кошумча ушуну дагы ушул жалпы элибиз өзү инициатива көтөрүп бак тигип аткан маалда ушул балдардын чөнтөгүнө кол салбай эле койсок. Ушуну урматтуу Алмаз Акунжанович мындай так айтып, ушул маселени токтотуу боюнча чечимди жарыялап койсоңуздар. Экинчиси, мына биз бул жерде айтып келебиз авариялык абалдагы мектептер боюнча. Мен ушул былтыр дагы айтканмын, быйыл дагы ошол маселеге кайрылгым келет. Мындай мектеп Кыргызстанда жок болуш керек. Өзгөн районунун Кызыл Тоо айыл өкмөттөгү Аккай айылындагы мектеп боюнча.
ашар жолу менен салынган бир корпуста окуп атышат, окуучулардын саны аябай көп. Титулдук листке ошол мектепти быйыл сөзсүз киргизип берсеңиздер деген сураныч бар. Кошумча дагы мага кайрылуу келип түшкөн тазалык ишканасынын 12 микрорайонундагы базасында ушул кызматкерлер жашаган жер бар экен. Ошону Бишкек Светтин балансына өткөргөндөн кийин ал жердеги тургундарды чыккыла деп ал жерден чыгарып атышты. Мэрия ушуга дагы көңүл буруп, эгерде аларды чыгарса, үй менен камсыздап берсе. Рахмат. Рахмат. Кийинки сөз депутат Рыспаев Кожобек Жайчыбековичте. Рахмат, Аслан Асбекович. Саламатсыздар, урматтуу депутаттар. Учурдан пайдаланып бүгүнкү Ак Калпак күнү менен чын жүрөктөн куттуктайм. Мекендештерим, кыргыз элим, ар дайым башыбыз бийик болсун, башыбыздан ак калпагыбыз түшпөсүн. Эми Алмазбек Акунжанович, көп эле жол көтөрдүк бул Кара-Балта Бишкек жолунун жолу боюнча. Бул Минтрансқа бир айтып айтпайсыздарбы, сапатын бир карап койбойсуздарбы? Бир жагынан салып атат, бир жагынан чөгүп түшүп кетип аткан жерлери көбөйүп атат. Муну сапатына ким жооп берет? Кимдер куруп атат? Кандай компаниялар куруп атат? Эмне үчүн бул ушундай болуп атат? Куруп бүтө элек жатып четинен сынып талкаланып атса, мындай жолго ким жооп берет? Ошон үчүн шуну бир карап койсоңуздар да. Андан кийинки маселе, менин атыма хоккей федерациясынын үстүнөн нааразычылыктар менен ошо спортчулар кайрылып келишкен. Алардын кайрылганы мындай болуп атат. Сборныйда ойногон балдар экен. Акчаны физкультура спорт жана агентствосы которуп берет экен, бирок федерация дейт, бизди ойнотпой кыргыз улутундагы спортчуларды бир ай калганда, бир жума калганда элегенелерди алып келип, жана бөлөк улуттагы спортчуларды алып келип ойнотуп, өзүнүн тааныш билиштерин алып кетип, эл аралык турнирлерге ушундай кадамдарга барып жатканын айтышты да. Муну да иликтеп берсеңиздер. Эмне үчүн андай болуп атат? Бир эл аралык турнирлерде ойноп, орус улутундагы спортчулар ойногон экен, билинип калып аны алып таштаган экен. Признавать этпейчи. Бул силердин оюнчулар эмес деп. Ошон үчүн алардын айтканында жөө бар экен. Бир сыйра жакшылап териштирип берсеңиздер. Акчаны мамлекет которуп берип аткандан кийин хоккей федерациясы өзүн билемдик кылып, элегенерлерди алып келип, биздин улуттуу спортчуларын, биздин өзүбүздүн кыргыздарды ойнотпоштон эмне үчүн мындай иш кылып атат? Муну талап кылып атышат. Кийинки маселе. Мына өзүңөр коомчулукта көрүп атасыңар, профсоюз маселесин. Унчукпай эле өкмөт отурат да. Биз таап берип атабыз. Кандай бардак болуп атканын, кандай чирип калганын, ошол союз маалында мезгилден бери келе аткан, биздин мүлктөрдү сатылып аткан, тонолуп аткан, даже ушул айлыгын келип укук коргоо органдары эмче сот фонддон алып тактап бере албайт. Мына тантырап айтып атышат, андай айлык жок, андай эмес деп. Биз эми асмандан алган жокпуз да. Биз билебиз кандай айлык алып атканын. 25-тен 18-тен жазып алып, вознаграждение деп, премиальный деп, соцфонддон отчисление кылып атканын текшерип 12-ге бөлүп көрсүн, канчадан чыгып атат айлыктары. Эми ошону текшерип бере албай атат. Анан кантип биз оңолобуз? Ошон үчүн мен ойлойм, мына комиссия түзүлгөн, тапшырма берилген, муну да өкмөт бир кичине бир контролдоо айтып койсоңуздар. Себеби дегенде биз болгону порядок кылалы деп атабыз. Прозрачный болсун деп атабыз. Элдин акчасы элге кетиш керек. Эмгекчилер чогултуп берген акча өздөрүнө кетиш керек. Чоң рахмат. Рахмат. Кийинки сөз депутат Карамушкина Ирина Юрьевна, да? Рахмат, Кутмандутаныздар менен. Кто больше всех сегодня заинтересован в открытости и гласности судебных процессов, связанных с экс-президентом Алмазом Атамбаевым и его сторонниками? Если бы правда была на стороне сегодняшней власти, то в открытости в первую очередь были бы заинтересованы они. Закрытый судебный процесс еще больше расколет наше общество и увеличит недоверие к власти. Уважаемые депутаты, вы сами хоть заинтересованы в установлении истины или просто вот сдали экс-президента и двух соратников, встряхнули ручки и все, можно успокоиться и идти дальше в новый созыв. Когда следствие говорит о секретной информации, то там ничего нет такого, что может навредить интересам страны. Самая серьезная информация может раскрыться о том, что силовые структуры некомпетентны и коррумпированы. Никаких там больше секретов нет. Все сотрудники Альфа, как свидетели, идут под вымышленными именами. Если суды будут закрыты от общества и народа, это значит, идет политическая расправа над оппонентами.
Вспомните судебные процессы после 7 апреля 2010 года, когда власть Бакиевых расстреляла на площади более 80 наших парней и мужчин, когда устроили провокации на юге, стравили 2 народа. Все процессы были открытыми. Сначала во Дворце спорта, потом перенесли в военную прокуратуру и транслировались на всю страну. И первым, кто настаивал на открытости всех судов, был Алмаз Атамбаев. Именно поэтому в отношении некоторых спецназовцев был вынесен оправдательный приговор, так как выяснили, кто и каким образом посылал их на антизаконные действия. Но вообще-то уже между спецназом Альфа, ГКНВ и Алмазом Атамбаевым, как это своя эпопея сложилась у нас. Военный штурм частной территории с мирными гражданами и арест Атамбаева – это уже дело не только нашей страны. Полмира осведомлены, как расправляются с политическими оппонентами. При этом фактической доказательной базы нет. Обмен вора Батукаева власть поставила выше жизни простого народа и принципиальности, справедливости в отношении экс-президента. Это событие уже вошло в историю черным пятном. И если вам все равно, то ваши дети будут нести ответственность, потому что народ будет помнить и припомнит эти события. Мы требуем прозрачности и открытости. Мы будем продолжать противостоять беззаконию власти и требовать, призывать к уголовной ответственности всех, кто давал команду и руководил операцией по задержанию экс-президента. Митинги, забастовки, требования к власти, резолюции – это все разрешено законом и Конституцией. Мы не террористы, мы не экстремисты, не преступники. Если власть не могла найти контакт, какой-то диалог с оппозицией и народом, это уже проблемы власти. Вы все прекрасно знаете, что все 12 лет в парламенте я требовала, что закон всех един, для всех един, была против коррумпированной власти и заворовавшейся власти Акаевых и тогда Джейнбековым. Было не стыдно за мой боевой дух и чувство справедливости. Мы боролись вместе. А сегодня 2 уже его коллеги, бывшие соратницы, преступницы, по особо тяжким преступлениям мы идем. Кейинки сөз депутат Бакиров Мирлан Исахбекович. Рахмат, урмат төрага, саламатсыздар, урмат депутаттар, урматтуу Алмаз Акунжанович. Байыркы тарыхый көчмөн кыргыз элинин маданиятынын көркөм дөөлөттөрүнүн көрөнгөсү болгон Ак Калпак күнү менен мен да кызыктуктап кетем. Урматтуу депутаттар, урматтуу мекендештер, дүйнөдө 90дон ашык түрк тилдүү эл болгон болсо, ошонун 4 гана элдин эгемендүү мамлекети бар. Ошонун катарында Кыргызстан. Мына кече Кыргыз туусун күнүн белгиледик. Бүгүн Ак Калпак. Муну эмне үчүн айтып жатам? Бүгүнкү күндө коронавирус деп жана башка деп экономика, дүйнөнү дүңгүрөткөн экономикалык жактан күчтүү мамлекеттин үчүн алып турган мезгилде биздин эгемендүү Кыргызстанда дагы профилактикалык ар кандай иш-чаралар жүргүзүлүп жатат. Муну дагы күчөтүү зарыл. Өткөн жумаларда Кыргыз-Россия өнөктөштүк Эри Аркак жылынын белгилөө учурунда Кыргыз мамлекетинин искусство чеберлеринин жана Россия Федерациясынын чыгармачылык нысандарынын ортосунда болгон чоң бир иш-чара болуп өттү ачылышында. Ошол жерде Россия элинин эл артисти Анна Большованын Чыңгыз Айтматовдун Саманчынын жолу повестинен алынган Толгонай энебиздин жер эне менен болгон монологун уккан. Ошол жерде биздин эмгек мигранттары, Россия элинин граждандары жогорку таасирлери менен кабыл алды. Бир топ ири иш-чаралар боюнча сөздөр болду. 200дөн ашык иш-чаралардын тегерегинде маселе болуп, Россия Федерациясынын президенти Владимир Владимирович Путин дагы Кыргыз мамлекетинин президенти Сооронбай Шарипович менен болгон сүйлөшүүлөр жогорку деңгээлде келечекте чоң иш-чаралардын тегерегинде боло турганды айтылды. Биз алдыга көздөй жылышыбыз керек. Экономика азырына жакшы позитивдүү ойлор айтылып атат, жашылдандыруу, жаңалануу деп. Ушундай учурда кээ бир болуп аткан митингдер жана башка бир иш-чаралар тилекке каршы кедергисин тийгизип келүүдө. Биз 2012 жылы атайын тынч чогулуштар жөнүндө мыйзам кабыл алганбыз. Бардык нерсе мыйзамдын чегинде болуш керек. Баш мыйзам боюнча тур ар бир жаран өзүнүн оюн эркин билдирүүгө
акылуу, укуктуу, ошол эле мезгилде мыйзамдын талаасында бардык нерсе болуш керек. Ал жалпы кыргыз элинин бүтүндүгүнө, мамлекеттин стабилдүүлүгүнө доо кетирбей турган болуш керек. Рахмат, Мирлан Сакбекович. Урматтуу депутаттар, бүгүн биздин жыйыныбызга жергиликтүү кеңештин депутаттары, төрагалар келип катышып отурат. Андыктан сиздерге тааныштырып кетсем. Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин ишмердүүлүгү менен таанышуу максатында Нарын облусуна караштуу Жумгал районунун айылдык кеңештеринин төрагалары келип учурда залда отурушат. Андыктан сиздердин атыңыздардан жана өзүмдүн атымдан жергиликтүү кеңештин төрагаларына жыйыныбызга кош келдиңиздер деп айтуу менен алардын иштерине ийгилик, өздөрүнө чын ден соолук каалап кетүүгө уруксат этиңиздер. Сиздерди ар дайым ийгиликтер коштоп жүрсүн. Рахмат. Кийинки сөз депутат Строкова Евгения Григорьевнада. Добрый день. Ко мне обратились жители района Токольдош и Кузнечной крепости в том, что нарушают их конституционные права. В свое время, в советское время, да, может быть, там и было самовольное заселение, но там уже выросло 4 поколения наших граждан. И в то время, в советское, давали только домовую книгу. Сейчас же стоит под угрозой их существование вообще вот в городе, потому что эти районы, они по генплану города под снос обозначены, и люди могут остаться просто бомжами. Потому что в домовой книге там определено совершенно малое место расположения их, но для улучшения своей жизни, когда кто-то мог вырваться из этого района, люди занимали еще место для того, чтобы построить дом, сделать огород. Они восхаживали эту землю уже, я не знаю, век, наверное, да? А сейчас получается, что красные книги обладателями этой земель оказались совершенно посторонние люди, которые там и не проживали, а они остаются ни с чем. И вот также из Кузнечной крепости мне обращались. Те люди, которые жили в 3-4 поколении, они не могут оформить на себя красную книгу. Им говорят, ну вы же жили как-то до этого и живите. Зато те, которые вновь приобрели там жилье, почему-то им оформляют красные книги. Почему такое неравноправие? Они не могут ни прописать своих детей, ни устроить в школу. Вообще лишены многого то, что им обязана Конституция. Но зато вот опять же возьмусь за Кокджар, вернее за Караджигач, там ИО Кулназаровой пришло предписание из прокуратуры, которая проводила махинации с землями и делала незаконные постановления. Зато у нее настолько большая поддержка, даже здесь у нас в парламенте, что говорят, ну вот ее уберут, а кто будет? Ну надо же, у нас больше неким ее заменить. Аким говорит, что мы по закону ее убрать не можем, значит на нее представление с прокуратуры есть, а убрать мы ее не можем. А она проводит махинации с землями. И идет слух такой, чем больше мы раздадим земель, чем больше будет хозяев, тем быстрее нам раздадут на эту землю книги, красные книги. Вообще, когда закончится этот беспредел? И что, для Кулназарова нужно отдельный закон издавать, чтобы ее убрать с этого места? Кейинки сөз депутат Маматалиев Марлен Абдрахманович, да? Рахмат, Астанбек Арысбек, саламатсыздар, урматтуу депутаттар. Алмазбек Акунжанович, мен бүгүн коронавирус боюнча маселе көтөрөйүн дедим эле. Туура өкмөт иштеп атат, керек болсо премьер-министр өзү аэропортко барып келди. Вице-премьер-министр Алтынай Сейфбековна күнү түн иштеп атат. Бирок мен өзүм көзүм менен көргөн нерсени айтпай койсом болбойт да. Мына 2 күн мурун мен атайын сырттан учуп келдим. Ошол процедуралардан өттүм. Бардык процедуралар жакшы эле камсыздалыптыр. Бирок болбогон эле бир мындай жакшынакай ошол жерде иштеп аткан элге шарт түзүлбөптүр да. Эмеске айтып берейин. Ошол процедураны өтүп атканда 2 жерде 2 тепловизор турду. Биз өтүп атканда бирөөнүн зарядкасы отуруп калды.
кетти ошону заряд кылганычы бирөө эле калды. Бирөө кандай турса, талпа кандай кишилер кетип атса, ошол бойдон эле кетип атты да. Бирден токтотуп алып, ар бирин мындай текшерген киши жок. Ал жерде очередь болсо деле эл түшүнөт, керек болсо эл өздөрү кызыктар болот ошогочу. Бирок ошону как положено бардыгын бирден жакшынакай кылып өткөзбөйбү? Ошол бирөө калды, ал жерде бир эже көтөрүп атты, колу талып кетет, кайра түшүрүп атты, кайра көтөрүп атат. Эми жөнөкөй эле мына Турцияда көрдүм мен ошондой нерселерди. Штативтерди коюп коюптур, ошо тепловизорлор штативтерде турат, жакшынакай болуп эле. Бизде же зарядкасы отуруп калат, же болбосо жанагындай человеческий фактор менен албетте анан кийин күмөн санап каласыз. Мисалы мен күмөн санап калдым. Канчалык түрдө өтүп атат, каралып атат. Экинчиси, мына мага азыр кат түрүндө жазышты. 15 студент Кореядан келген экен. Алматы аркылуу учуп келиптир. Ошонун 8-өө айтыптыр, Кореядан келдик деп, аларды карантинге отургузуптур. Ошолордун 5-өө Алматадан келдик деп айтып коюптур. Болду, сөз түрүндө эле 5-өө кирип кетиптир шаарга. Ушул нерселерди карап койбойлу эми. Бул өтө маанилүү маселе болуп атпайбы? Буларга мындай көңүл бурсаңыздар жакшы болот эле. Туура азыр эми чечим кабыл алыптар, самолетто карайбыз депчи. Ал жакшы чечим. А бирок границаларда ошол процедура калды да, азыркы иштеп аткан процедура. А мен айткан кемчиликтер ал жерде бар да дагы деле. Ошол кемчиликтерге көңүл буруп, ошолорго жакшыраак неме кылып койсоңуз. Анан экинчиси, анын симптомдору пневмония жана ОРВИ менен бирдей эле экен. Бизде азыр канчалык түрдө ошол оорулардын саны күчөдү, көбөйдү. Ошолор менен келген больницаларга ошолорду дополнительно коронавируска текшертилип атабы? Негизи эле ошол вирустун бизде штаммы барбы? Ошолорду бир карап койсоңуздар, мен көңүл буруп койсоңуздар жакшы болот эле. Анажак Акунжанович, мен өзүм көзүм көргөн нерсени эле айтып берип атам. Мен айтпай койсом болбойт андай нерсени. Ошо көңүл буруп койсоңуздар. Рахмат. Сунуштарды эске алыңыздар. Кийинки сөз депутат Рускулов Жыргалбек Күрүчбековичте. Рахмат, Дастанбек Артысбекович, саламатсыңар, урматтуу депутаттар. Бул жерде дагы Жумбал жергесинин төрагалары келип отурушат, аларга дагы ысык салам. Алмазбек Акунжанович, мен көтөрүп турган маселе жакын арада эле вице-спикер Аида Камчыбековдун экөөбүз иш сапар менен АКШ мамлекетине барып келдик. Ал жерден диаспоранын жетекчилери менен, өкүлдөрү менен, биздин элчи менен элчиликте жолуктук. Ал жерде жолугушууда учурдун эң көйгөйлүү маселе бул виза маселеси боюнча көтөрүлдү. Билесиздер, АКШ тарабынан иммиграциялык жана грин карта визаларына чектөө киргизилген. Бул кесепеттен көптөгөн биздин жарандар үй бүлөсү менен бириге албай калышты. Грин карта утуп алгандар дагы аларга да тыюу салынып атат да. Ошон үчүн элчиликтин ал жерде берген маалыматына ылайык бул маселе чектөө киргизилген маселеси бул биометрикалык паспорттун системасынын жоктугу болуп атат. Андан тышкары билесиздер, биздин паспорттар башка өлкөлөрдө жарандардан, башка жарандардан табылышы болуп, ошого чектөө АКШ мамлекетинен киргизилип атат. Негизинен мамлекеттик каттоо кызматы биометрикалык паспорту 2021 жылга чейин деп айтып атышат да. Бирок бул деген тез аранын ичинде чече турган маселе. Муну премьер-министрге жеткириңиз. Ушул биометрикалык паспортты 20-жылы бүтүрүшүбүз керек. Тездетсе болот. Мен сиздерге бир эле мисал катары айтып кетейин. 2017 жылдагы 8 өлкөгө чектөө киргизилген АКШ тарабынан. Бирок жарым жылдын ичинде Чад республикасы бул чектөөдөн чыгып кеткен да. То есть мүмкүнчүлүк бар. Тез аранын ичинде кыймылдап, өкмөт жакшы иш алып барса, муну чектөөдөн чыгарганга мүмкүнчүлүк толугу менен бар деп мен айтам да. АКШда жарандарыбыз мына Кыргызстанга кошкон салымын айтып коеюн. Россия мигранттардан которулгон акчадан кийин АКШдан экен эң көлөмү боюнча акчанын. Ошон үчүн биз АКШдагы жарандарыбызга иш орун түзүп бере албасак дагы бул жерден биз иштөөгө шарт түзүп беришибиз керек. Ошон үчүн Алмазбек Акунжанович, буга өзүңүздөр премьер-министрге жеткирип, дагы бир жолу айтайын, катуу көзөмөлгө алып, биздин мамлекеттик каттоо кызматы чоң чараларды көрүп, тез аранын ичинде чечип беришибиз керек. Жарандарыбызга шарт түзүп беришибиз керек.
И аларга биз иштөөгө жана үй бүлөсү менен кошулганга бул жерде гран карта утуп алган жарандарыбыз толук мүмкүнчүлүк түзүп бериш керек. Муну тездетиңиздер. Рахмат. Рахмат. Кийинки сөз депутат Сыдыгалиев Өмүрбековичте. Рахмат. Саламатсыңарбы, урматтуу төрага, урматтуу депутаттар. Урматтуу кыргызстандыктар, баардыгыңыздарды 5 март ак калпак күнүңүздөр менен чын жүрөктөн куттуктайм. Өмүр бою башыбыздан бул ак калпак түшпөсүн. Экинчи бул апалар жана эжелер, карындаштар, баардыгыңыздарды келе жаткан 8 март аялдардын эл аралык майрамы менен куттуктайм. Сиздерге ден соолук, узун өмүр, ишиңиздерге ийгиликтерди каалайм. Мен көтөрө турган бүгүнкү маселе, мына биз ушул жылы улуу атамекендик согуштун бул 75 жылдык мааракесин өткөргөн олтурабыз. Кыргыз элинде бул 9 май көптөгөн тарыхый даталардын бири гана эмес. Бул күн бул каармандыктын жана элибиздин тайманбас эрдигин символу катары жүрөгүбүздө түбөлүккө сакталат. Айрыкча бул эрдиги менен таанылган улуу атамекендик согуштун баатырлардын катарында мекендештерибиздин бул арбын экенине сыймыктандырат. Улуу атамекендик согушта Кыргызстандыкта бул 360 миңден ашык адам катышкан. Алардын ичинен бул 73 жараныбыз бул согушта көрсөткөн эрдиги үчүн Советтер Союзунун баатыры деген наамга ээ болушкан да. Ушу жеңиш күнү өткөрүүгө даярдык көрүү боюнча президентибиз Сооронбай Шариповичтин жарлыгы чыккан. Иш-чараларды өткөрүү боюнча бул куралдуу күчтөргө, генералдык штабка жүктөлгөн. Эрдик көрсөткөн ата бабаларыбыздын атын түбөлүккө эсибизде калтыруу жана өспүрүмдөрдүн бул патриоттук сезимде тарбиялоо максатында ушу жеңиштин 75 жылдык юбилейин алкагында ар бир аскер бөлүктөрүн бул Советтер Союзунун баатырлардын атын берүүгө ыйгарымды сунуштайт элем да. Алмаз Акунжанович, ошону жазып алсаңар, анан мага маалымат берип койсоңуздар ошол боюнча. Рахмат. Рахмат. Кийинки сөз депутат Исмаилова Аида Жекшенбаевна, да? Рахмат, Александр Цеспекович. В 2018 году Минздрав перевел врачей и медсестер групп семейных врачей ГСВ в городе Бишкек и в городе Ош на семейный или смешанный прием населения. Повысил зарплату семейным врачам за счет введенных сначала 9 индикаторов, а затем 12 индикаторов. Но недавно лично, пройдя по центрам семейной медицины, я увидела, что смешанный прием населения фактически не ведется. А семейные врачи, чтобы получить повышенную зарплату, приписывают по одному пациенту по индикаторам. Эта приписка получила название синдрома Днёрки. К тому же, из-за погони за индикаторами уже отмечается рост заболеваемости пневмонией, диареей у детей и впервые выявленного сахарного диабета и гипертонической болезни. Этим мы ломаем статистику перенесенных заболеваний нашей страны. В то же время семейные медсестры, которые работают вместе с семейными врачами, получили повышение зарплаты только на 645 сом. Где справедливость? Кроме этого, их всех обучили по высокоскоростной системе за 384 часа и выдали сертификаты по семейной медицине, в результате чего возникла другая проблема, что вновь зародившиеся семейные врачи, семейные медсестры, не проработав определенное время, не могут получить квалификационную категорию, а соответственно и повысить свою зарплату. В связи с вышеизложенным я требую от правительства Кыргызской Республики отменить индикаторы и заменить их доплатами за участковость как семейным врачам, так и семейным медсестрам в зависимости от стажа работы на участке. Также хотела бы остановиться на поборах с медицинских работников Нарынского областного ЦСМ для встречи министра и других чиновников различных организаций, о которых я описала в своих блогах и говорила в выступлениях. Они действительно имеют место. Это мне подтвердили медики во время моей поездки в город Нарын. Кроме этого, с них также собирают деньги на различные газеты, такие как «Будь здоров» и местные газеты. Чтобы получить необходимые баллы при тестировании в Центре тестирования КГМИ и ПК для присвоения им квалификационной категории по аттестации, бедные медики вынуждены, оказывается, брать кредиты в размере 15 тысяч сом для получения высшей категории, в размере 10 тысяч сом первой категории и так далее. И не это ли так называемая коррупция? Алмаз Ахуджанович, прошу разобраться по всем вот этим моментам и рассмотреть мое требование по отмене индикаторов
и введение участковости в семейной медицине. Рахмат. Рахмат сізге де. Кейінгі сөз депутат Орозова Карамат Бабашина да. Рахмат, Дастенбек Атысбекович. Мен бүгін, урматтуу коллегалар, халықты суу менен камсыз кылууна багыл жөнүндө маселе көтөргүм келет. Себеби дегенде бүгүнкү күндө ал маселе жакшы жолго коюлбай атат. Мына Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу суу ресурстары мамлекеттик агенттигинин маалыматына таянсак, бизде бүгүнкү күндө калктуу суу менен камсыз кылууда 559,8 миллион долларлык долбоор ишке ашып жатат деген маалымат бар. А бирок ушул долбоорлордун көпчүлүгү кээ башта элек мөөнөтү бүтүп калгандары бар. Мен эмне үчүн айтып атам? Себеби өтө сууга муктаж болгон айылдын долбоорлору бүгүнкү күндө колдонго алынбай жаткандыгын. Маселен, Баткен областында биз дайыма чек ара көйгөнүн көтөрөбүз. Чек арада көбүнчө чыр-чатактын бардыгы ушу суу талаштан келип чыгат. Себеби Баткен облусунда дарыялардын саны боюнча бардык областтын алдыда турат. 5 дарыя ошол өлкөлөр арасында пайдаланылат, чогуу. Булардын ичинен маселесин Сок дарыясын айтып көрөлү. Сок дарыясы бизде Кожешкен суусу Дөгмөн суусунан келип кошулуп Сок болуп аталып калган. А бирок бул дарыя өзү биздин Кыргыздын тоолорунан Зардал жактан келет. СССРдин убагынан берки келишимде бул дарыянын 60%-ын Кыргызстан пайдаланып, 40%-ын Өзбекстан пайдаланыш керек. А бул бүгүнкү күндө биздин өзүбүздүн ушу каражаттан бөлүп тартып албаганыбыздан биздин элибиз 40% пайдаланат. Маселен айтайын, ушу Сок дарыясынын наркы өзүндө Өзбекстандын Сок району бар. Берки өзүндө биздин суу башы, ал кыштык айыл өкмөттөрү бар. Наркы өзүндө жапжашыл суу аябай жакшы камсыз болгон, биздин бер жагыбыздагы Бозадыр айылы деп аты да Бозадыр болуп калган. Боп-боз талабойдон турат. Ушул кезге чейин ошол жерден теке секир боюнча долбоорлор көп айтылып келинет да, бирок бизде өкмөт ушуну колдобойт. Аны эгерде анда каржы көп болсо, Айгул Таш айылына 1511 гектар жерди трансформация кылып берип көчүрөлү деп атабыз. Ал жерге да суу сактагыч керек да. Ушу жок дегенде ушу суу сактагыч боюнча колдонулбайт. Мындан сырткары бизде 4 кыл айыл округунда Чоңтала деген айыл бар. Убагында ал жерге 100 жар болуп, ал жерде суу тартылып, ушу Сок дарыясынан абдан жакшы айыл винзаводдор куруп, жакшы түшүмдүүлүгүн берип. Бүгүнкү күндө ал жер боп-боз бардык курга бүттү, суудун тартыштыгынан жок. Ошол эле мезгилде ал жерде биздин ошол жакшы лидерлер активдер тарабынан Сок дарыясынан Актопак Кошмолдо насостук станциясы узундук 40 километр 100 метрлик сунуштап келип атат. Аны Таштаналып Көкүмбек абдан жакшы билет. Бирок ушул долбоорлорду эч кандай колдоо албайт да. Себеби дегенде муну албайт, бирок ушул акча каражаттары иштетилбей турат. Андан сырткары мына Тажикстан менен деле бизде Рават айылы бар, Рават айылында абдан кар көп жаагайт. Ошол жерде дайыма биздин Шадманов агайыбыз бар, ошол жерге суу сактагыч куралы деп сунуш кылышат. Бирок ошонун деле сунуштары президенттин программасына кирип, өкмөттүн планына кирген менен ошол да колдоого табылбайт. Мына Тажикстандан келген суудагы биздин Кыргызстан тоолорунан түшкөн ак суусу деп коет. Бирок ошол түшкөнү менен бизде өз учурунда ушу долбоорду карап пайдаланабыз. Ошону бир эсепке алып, ушул Баткенден келген долбоорлорду эсепке алып койсок. Рахмат. Кейинки сөз депутат Нышанов Сайдулла Камболотович. Рахмат, Дастенбек Атысбекович. Саламатсыздар, урматтуу депутаттар, урматтуу Алмазбек Акунжанович. Мен биринчи Кыргызстандын элин бүгүнкү Ак Калпак күнү менен куттуктайм. Жана келе жаткан 8 март аялдардын эл аралык күнү менен биздин апаларыбызды, эжелерибизди, карындаштарыбызды куттуктайм. Узун өмүр, ар бир эне, ар бир аял заты бактылуу болсун деп айтам. Менин биринчи кайрыла турган маселем Базар Коргон районунда Базар Коргон Сейдугум деген жол бар. Мен 3-чү жол айтып атам, ушул жогорку кеңештен мына былтыркы берген жообунда 19 жылкы планга киргизебиз, асфальт башта. Ушундай бир туура эмес жактары пайда болуп атат да, себеби больницага барат, базар учарга барат. Ошо автоунаалардын тетиктери бузулуп, үзүлүп жолдордо тургандарын көрүп атабыз. Ушунга байланыштуу урматтуу төрага сиз протоколдук тапшырма берип койсоңуз, Базар Коргон Сейдугум жолунун узундугу өзү 20 километр, аздан да болсо башташ керек болуп атат. Ямочный ремонттоп коебуз. Буну башташыбыз керек. Эгерде былтыркыдай каражатыбыз боло турган болсо, бир 3 километр асфальтын баштасак, бул жол Өзбекстанга өткөн жол.
Биз илгертен бул жолдо менен башка өлкө менен байланышкан жол болот. Статусу да жогоруда, ошондуктан ушуну эске алып, жолду быйылкы 20-жылга планга киргизип, жолду жасоону баштаса дейм да. Былтыркыдай кат жүзүндө кийинки жылга киргизебиз деп отуруп жоопторду бере беришет. Тилекке каршы эч кандай ремонт иши дагы, жаңы асфальт дагы болбой атат. Ошондуктан Алмазбек Акунжанович, сизден сураныч, сиз да ушуну көзөмөлгө алсаңыз, төрага сиз тапшырма берип койсоңуз. Рахмат. Рахмат, Сайдулла Болотович. Урматтуу депутаттар, уруксат берсеңиздер, бүгүнкү биздин жыйыныбызга конокторубуз келип катышып отурат. Уруксат болсо тааныштырып кетейин. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин ишмердүүлүгү менен таанышуу максатында Чүй облусуна караштуу Сокулук районунун прокуратурасынын, Ички иштер башкармалыгынын айым кызматкерлери жана ошондой эле жергиликтүү кеңештин ар кайсы тармактарында иштеген айымдар келишип учурда залда отурушат. Андыктан, урматтуу депутаттар, сиздердин атыңыздардан биздин айымдарыбызды бүгүнкү келе жаткан эл аралык 8 март майрамы менен куттуктап кетүүгө, аларга чын ден соолук, узун өмүр, иштерине албан ийгиликтерди каалап кетүүгө уруксат этиңиздер. Сиздерди ар дайым ийгиликтер коштоп жүрсүн. Рахмат. Кийинки сөз депутат Мавлянова Махабат Эргешевнада. Рахмат, Дасын Арсбекович, саламатсыздарбы? Урматтуу айымдар, баарыңыздарды бүгүнкү кирип келе жаткан 8 март майрамыңыздар менен куттуктаймын. Аял үйдүн куту, жашоонун мүрөгү, өмүрдүн булагы дегендей дайыма бар болуңуздар, бекемде соолукта болуңуздар. Жана ошондой эле бүгүнкү 5 март ак калпак эркектердин жана жалпы улутубуздун майрамы менен куттуктаймын. Баяртадан эркектер ушул өз жерин, элин, өзгөчө аялдарга төрөп пейил мамиле жасап келген. Ушундай бийик намыстан дайым жазбай, ушундай аялдар дайым айырылап мамиле жасап келиңиздер. Бүгүнкү ошого МВДга сиздер протокол тапшырма берсеңиздер, ошо 17 эле кризистик борборго күзөтчүнү койсо, милиция кызматкерлерин койсо. Бул аялдарга ушул 8 марттан белек болуп калса. Экинчиден, жалпы дүйнөлүк практикада ушул кризис борборлорду мамлекет түзөт. Ал негизинен больницанын алдына түзүлөт. Себеби дегенде ошол аялдар эмоционалдык жактан, психикалык жактан абдан жабыр тартышат дагы, физикалык жактан дагы. Алар сөзсүз медициналык кароого, диагностикага муктаж болушат. Мына ошондуктан ушул практиканы, тажрыйбаны ишке ашырып, пилоттук түрдө ушул Кыргызстанда дагы Бишкек шаарында өзгөчө калк көп жерде бир ушул оорукананы тандап алып, ошонун бир жерине кризистик борбор ачыш керек мамлекет тараптан. Ал жерге жанагы айткандай милиция кызматкерлери туруш керек, аларды коргош керек. Аларга медициналык кароо өткөрүш керек. Психологдор керек болот. Ошол нерсени баштасаңыздар. Ошол эки нерсени протоколдук тапшырма менен өзүңүз биз көзөмөлгө алсаңыз. Биз протокол тапшырма берген менен азыркы күндө мындай кайра байланыш болбой атат, Алмаз Акунжанович. Биз берип атабыз, эч бир жыйынтык болбой атат. Ушул нерсени аялдарга болгон, балдарга болгон мамилени биз мындай кош көңүл мамиле кылбай, ушул нерсени аягына чыгарсаңыздар. Чоң рахмат. Рахмат. Урматтуу депутаттар, кулактандыруу иретинде анонс. Азыр саат 11-де танаписти жарыялангандан кийин коалициялык көпчүлүктүн жыйналышы болот экен ушул жерде. Иса Шашенкулов суранып атат. Коалиция көпчүлүктүн башчысы. Коалициялык көпчүлүккө кирген депутаттар, фракциялар жыйынга катышып берсин деп суранып атат. Ошондуктан 11-де танаписке чыкканда танапис убагында жыйын болот, урматтуу депутаттар. Кийинки сөз депутат Турсунбеков Бактыбек Сагындыковичте. Рахмат, Дастанбек Артышбекович, урматтуу Алмаз Акунжанович, мен дагы кыргыз элибизди куттуктап кетким келип атат. Ак калпак майрамы менен, күнү менен, эл аралык айымдардын күндөрү менен биздин эже карындаштар, энелерибизди ден соолук өмүр, ийгилик каалайм. Урматтуу Алмаз Акунжанович,
по причине неэффективной, слабой и коррумпированной работы ФУГИ, самодостаточные, с немалым финансовым потенциалом организации не выдерживают принципы корпоративного управления. Еще неизвестно, что стоит за скудной экономической активностью ГП и АО, работающих в ведении ФУГИ, отсутствие навыков финансового планирования или некачественный надзор за их деятельностью. Из года в год директора убыточных АО переназначаются. Все это можно предупредить посредством реализации нераскрытого потенциала ФУГИ. Надо применять в отношении госкомпаний инструменты финансового анализа и специализированной верификации, экспертизы, которой пользуются профессиональные участники финансового рынка, когда готовят компанию при IPO. Обратите внимание на объекты, которые дислоцированы в регионах. На территории Иссыкульского района такие пансионаты, как «Аврора», «Витязь», «Золотые пески», «Рахат» и «Деларом» перестали соответствовать нормам и стали убыточными. Аэропорт и ипподром, по сути являющие самыми высоколиквидными предприятиями, находятся на грани банкротства. Обратите внимание на статистику, характеризующую качество управления. Более 600 коммерческих объектов под управлением ФУГИ не достигли чистой прибыли даже 1% в год. Ни одного проекта, подготовленного для привлечения инвестиций на биржевой площадке, чем должен заниматься ФУГИ. То есть ФУГИ не состоялся как андеррайтер. Статистика договоров аренды ФУГИ показывает, что из всех объектов, на которые должны быть заключены или актуализированы договора аренды со стороны ФУГИ, 94% не проработаны. Все эти данные говорят о том, что Фонд государственного имущества не заработал себе репутацию эффективного управляющего государственным имуществом. Для предупреждения рисков арбитражного разбирательства, что влечет за собой риски неэффективной траты бюджетных средств, предлагаю правительству Кыргызской Республики реализовать политику защиты прав добросовестных арендаторов посредством исполнения норм гражданского законодательства в части преимущественного права аренды. Прошу, Урмат Алмаз Акынжанович, прошу премьер-министра принять меры административного воздействия в отношении руководства ФУГИ. Они не поддерживают национальные интересы, в год регионов провоцируют скандалы в самом центре столицы. Вчера работники торгового центра «Караван» публично обращались в адрес главы государства и ко мне с просьбой защитить их интересы. Столь безответственное отношение к рабочим местам нельзя оставлять без внимания. Я хочу подчеркнуть, что ипподром был построен за 1 100 000 000 000. Мы наблюдаем, как он превращается в банкротное предприятие. «Караван», знаете, что во времена Тулеева был супердоходным предприятием. Сегодня провоцируются такие вещи. Я бы хотел, чтобы премьер-министр принял меры административного воздействия. Рахмат. Кезектеги сөз депутат Кыдырали Хумбеталы Токтаралиевичте. Рахмат, Мирлан Исакбекович. Урматтуу кыргызстандыктар, урматтуу мекендештер, мен да бүгүн 5 март Ак Калпак күнү менен кыргыз элин куттуктайм. Келе жаткан жаз 8 март айымдар эл аралык күнү менен да чын жүрөктөн куттуктап, бүт кыргызстандык айымдарга жакшылыктарды каалап кетким келет. Урматтуу Алмазбек Акунжанович, мына 2019 жылы 1 жыл боюнчу мен ушул ар кандай маселелерди көтөрүп аттым да, мына жазып койсоңуз, биринчиден мен көтөрдүм Ак Жол айыл өкмөтүндөгү Отунчу Ташкулов мектеби райкомолдогу. Ошол былтыр 11,5 миллион сом тендер болуп туруп, фундамент салып туруп, быйыл 2020 жылы Жалабаттык УКС жооп берип атат, акча жок депчи. Анда эмнеге фундамент салдык биз? Бул бир. Экинчи маселе, мына Ташкөмүр шаарындагы Байчечекей бала бакчасы боюнча дагы маселе көтөрдүм эле. Мына азыр мага Госаркстройдон жооп келип атат, каражат жок деп. Ошол эле убакта биз, Алмазбек Акунжанович, 2019, 2018, 19, 20, 3 жылды тең региондорду өнүктүрүү деп туруп, мына кылган иш ушундай болуп атат да. Мына дагы мен кайрылдым эле сиздерге. Мага азыр Кербен шаарынын депутаттарынан кат түшүп атат. Башында урматтуу биздин көп жылдан бери айылдык кеңештин төрагасы Эргешал Озокеев, Рыспекова, Шабырова, Момуновдор кайрылып атат. Региондорду өнүктүрүү деп программабыз бар. Эң биринчиден ошо 20 шаар Кыргызстандагычы региондор. Ошол шаарлардын ичине Кербен шаары да кирип, ошого
3 километр шаардын ичиндеги жолдорду асфальттап ремонт кылыш керек эле. Анан алар мага кайрылып атат. Эмне үчүн ошого бөлүнгөн республикалык бюджеттен 3 километр жолду 1,5 километрин эле Кербен шаарында ремонт кылып, калган 1,5 километрди республикалык маанидеги жол. Бул деген Кербен Авлетим автожолун Күлүктөбө айылынан өткөн 1,5 километрге жумшап салышып атат да, ал жолдучу. Эмненин негизинде деп ушул урматтуу депутаттарыбыз көтөрүп атат. Алмазбек Акынжанович, ушул маселени карап койсоңуздар. Анан эле ошол Кербен шаарынын жанында Мамай айылы бар. Ал деген анын эң мындай особенности бул деген жарымы шахмат түрүндө да ал айылдын жарымы Өзбекстанга карайт, жарымы Кыргызстанга карайт. Ошол жерде Союз тарагандан мектептерге ашар методу менен мектеп салып беришкен да. Мына ошол азыр деген жана программа болуп атат, ысык тамак менен камсыздык кылыш үчүн ошол Мамай айылына колдон келсе ашкара. Рахмат. Кезектеги сөз депутат Карашева Алазимовичте. Рахмат чоң. Мен де жалпы кыргызстандыктарды кош майрам менен куттуктап кетким келет. Ак калпак жана улуттук кийимдер даңазалоо күнү менен, ошондой эле келе жаткан айылдар майрам менен. Мына өткөн жумада Ош областынын Өзгөн районунда Саламалик айыл өкмөтүнүн тургундары менен жолугушуп келдим менчи. Абдан мындай эң шарты оор, алыскы айыл өкмөттөрдүн бири да. Ошол жердеги койгон маселе, негизги маселе мына жол маселесин тургундар коюп жатат. Ошол жерде көмүргени жайланышкан оор жүк ташуучу машиналар ары бери өткөндө жолду талкалап атат депчи, жадак сагалап келип атат деп. Акыркы 4 жылды анализ кылып көрдүм. 4 жылдын ичинде мамлекет 26,5 миллион сом коротуп ошол жолго 6 километр асфальт төшөп берген. Андан сырткары дагы ямач ремонттап жыл сайын да акча коротот. Бирок тилекке каршы ошо короткондор текке кетип калып атат да, оор жүк ташкан машина өткөндө жол жарак сабала келип калып атат. Мына муну деген буга чейин мындай бир чек коюп келген экен. Мисалы үчүн январь айынан баштап июнь айына чейин оор жүк ташкан машина жүргүзбөйт. Себеби жаз айларында, кыш айында жолдун нымдуулук көтөрүлүп, ошол жерде тезирээк бузулуп кетип атат да жолдор. Ал жерде асфальт болгондо деле стандарттуу эмес, 5 миллион сомдук асфальт болуп атат. Ошондуктан мына ушул чектөө дагы акыркы 2 жылда иштебей калып атат. Мына ошону деп да кайрылып атат, тургундар да кайрылып атат, жашоочулар дагы ошону кайра калыбына келтирип туруп, жок дегенде февраль айына, май айына чейин 3 айга бир чектөө кириш керек да. Антпесе жол талкалап акча бекерлик кетире беребизби? Бул биринчи маселе. Анан экинчиси дагы ошол жерде весовой контроль деп курган. Дагы эле мамлекет акча коротуп. Бүгүнкү күндө курулуп турат, штат жок да ошол ишке кирбей атат. Ошондо тезирээк штат берип туруп ишке кириш керек да, катуу көзөмөлгө алыш керек. Экинчи маселе мына ошол бир 5-6 компания көмүр казат абдан чоң көлөмдөгү. Бул көмүргенде суунун башында жайланышкан. Анан атфалдар чогулгандан кийин кээде жарып кетет да, суу булганып калып атат. Бул Жазы дарыясы деген абдан чоң дарыяда, ал деген 100 миңден ашык калк ошол дарыядан суу ичет. Анан экология ошо экетек инспекция же тийиштүү мамлекеттик органдардан өкмөт комиссия жөнөтүп туруп, адистер жеринде тактап элге ачык айкын айтып коюш керек. Антпесе абдан нааразычылык көп. Мен айтат элем, бул акыйкат нааразычылык болуп атат элде дагычы. Анан үчүнчү маселе, ошол Саламалик айыл өкмөтүнүн Кызыл Байрак айылында Таштанкул Бөрүбаев атындагы мектеп бар. Мына 90-жылдар курулган, бирок бүгүнкү күндө акыбал абдан начар. Котельный иштебей калыптыр. Алыскы айылдагы мектеп, кар көп жайт, кышы да оор, суук бир 6 ай кыш болот. Анан кирсең абдан суук мектебичи. Котельный иштебей калып, мектептин ичинде бир бөлмөнү эле котельный кылып койгон. Аны Кудай эле сактасын, эртең бир кокустан бир кырсык болуп кетсе, жарылып болуп кетет, болбосо абдан мындай коопсуз абалда болуп атат. Шуну дагы бир перечинге кирип туруп, бир капремонтун сөзсүз түрдө тез аранын ичинде өткөзүш керек. Шуну дагы мен талап кылып бердим өкмөттөн, тизмеге кириңиз. Рахмат. Кезектеги сөз депутат Туманбаева Рада Мураталыевна да. Рахмат чоң. Биринчиден мен дагы кыргыз элин алыстан тааныткан Ак Калпак күнүңүздөр менен куттуктаймын. Ошого кошо келе жаткан айымдардын майрам менен куттуктап, аларга ден соолук, кажыбас кайрат, коломтоңуздардын оту эч качан өчпөсүн деп каалап кетким келет. Мен атыма Кербен Аксы районунун Кербен шаарынын 200дөн ашуун тургунунан кат келип түшкөн. Бул ушул Кербен шаарында жайгашкан Жетиген айылындагы коңшу мамлекет Өзбекстан мамлекети менен болгон өткөрмөнү ачуу боюнчачы.
Мен тийиштүү органдарга кат жөнөтүп жообун алдым. Жообунда деген биз деген автоунааларды же товарларды өткөзүш үчүн эмес, жөө жүргүндөрдү өткөзүү үчүн суранганбыз. Ошон үчүн бул жерде деген 2015 жылдагы 12 августтан тартып Кыргыз Республикасы Евразиялык экономикалык бирликтин толук кандуу мүчөсү болду дейт. Андан кийин ошол жердеги чек аранын ортосундагы участок жайгашкан товарлар жана транспорт каражаттары өткөрүлчү жерлерди иретке келтирүү милдеттемеси дагы бар дейт. Биз ошол дагы бир жолу кайталап кетейин. Ал жерде товар же транспорт каражаттарын өткөзүү менен эмес, ушул жөө тургундарды өткөзүү боюнча суранганбыз. Булардын билдирүүсү боюнча бул мамлекеттик чек ара кызматына жана Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу мамлекеттик бажы кызматына тапшырма берилди деп жооп келип атат. Менимче буну Тышкы иштер министрлиги гана чечиш керекпи деген ойдомун. Ушуну карап берсеңиздер, себеби бизде чек ара өтө жакын, даже ортодо деген мондай нейтральный территория дагы жок. Анан ушунча жылдан бери ушул коңшу республика менен өтө тыгыз карым катнаштабыз. Достуктагы жактарыбыз бар. Үй бүлөлөр бири-бирине кыз алышкан, үйлөшкөн дегендей. Ушуну алыс болуп аткан үчүн Баймакта биз сизден суранып кетебиз. Алмазбек Атажанович, ушул маселени караштырып берсеңиз. Рахмат. Чоң рахмат. Жыйынтыктоочу сөз ар түрдүү маселеде 2 мүнөт. Субанбеков Бакирин Жамалович, сизге берейин. Рахмат, Мирлан Исакович. Урматтуу депутаттар, өзүңүздөр билгендей, ар бейшемби күнү ушул залда өкмөткө элдин көйгөйлөрүн айтып, суроо талаптарыбызды коюп турабыз. Бирок бүгүн мен өкмөткө эмес, жалпы кыргызстандыктарга кайрылат элем. Турмушта эң баалуу, эң кымбат бул адамдын өмүрү. Тилекке каршы ар бир күн сайын жалпыга маалымдоо болгондой жол кырсыктарынан күн сайын 3-төн 4-төн адамдарыбыз ажал таап атат. 15-те 20-дан жаракат алып атышат. Мына кечээ өзүңүздөр билгендей Бишкек ош жолунан 7 адам каза тапты. 6 адам катуу жарадар болуп ооруканаларга жеткирилди. Ички иштер министрликтин маалыматына таянсак, 2019 жылы 18 жылга салыштырмалуу 15%га жол кырсыгы көп катталган. Негизги себептер болуп, бул айдоочулар жол эрежелерин сактабагандыгы, шалакылыгы жана айдоочулардын төмөнкү деңгээлде даярдалганы, ушул себептердин кесепетинен жол кырсыктары болуп жатат десек жаңылышпайбыз. Эми ошого байланыштуу мен жалпы эле кыргыз элине кайрылып кетер элем. Урматтуу кыргыз элим, ошондукта жол эрежелерин так сактап, мыйзамдардын талаптарын аткарып, өзүбүздүн өмүрлөрүбүзгө өзүбүз балта чаппайлы деп чакырып кетет элем. Сөзүмдүн соңунда дагы бир жолу айтат элем, эң баалуу, эң кымбат бул адамдын өмүрү. Ошону барктай да даңазалай да билели. Рахмат көңүл бурганыңыздарга. Чоң рахмат. 3-чү микрофон процедурный. Анан кийин Рахмат, Мирлан Исакович. Мен маалымат катары эле азыр биздин коллегабыз Марлен Абдрахманович айтып кетти. Мына коронавирус оорусу боюнча бүт дүйнө жүзү өзүнүн мындай оор күндөрдү өткөрүп атат. Ар бир мамлекет ошол коронавирус эпидемиясы келбесин деп жумуштар жасап атат. Жана Марлен Абдрахманович айтып кетти, мага да телефон чалуулар болду. Мына биздин аэропортто учуп келип аткан жарандарга жанагы тепловизор менен кармап турганда бир эмеде жашы өтүп кеткен бир аксакал кызматкер турат дейт. Бир эле тепловизор менен. Ошо менен Алмаз Акунжанович жакшылап жоопкерчилик менен карасаңыздар, ошо жерде көңүлгө алып, ошо жерде жакшылап караңыздар. Жана айтып кеткеним менен алып турам. Рахмат. Рахмат. Шартын жакшы түзбөлөдү. Алмаз Акунжанович, сөз сизде. Урматтуу депутаттар, урматтуу Мирлан Исакович, өзүңүздөргө белгилүү болгондой, жеңишиштин 75 жылдыгын майрамдоого карата урматтуу президентибиз Сооронбай Шарипович Жээнбеков Улуу Ата Мекендик согуштун ардагерлерине бир жолку төлөмдөр жөнүндө жарлыкка кол койду. Ага ылайык ар бир 251 ардагерге бир жолку төлөнүүчү акчалай жөлөк пул катары 75 000 сомду бөлүнөт. Премьер-министр Кыргыз Республикасынын президентинин жарлыгына ылайык улуу жеңиштин 75 жылдыгына даярдык көрүү жана аны өткөрүү боюнча уюштуруу комитетинин жыйынын өткөрдү.
өкмөт башы бекитилген планга ылайык майрамдык иш-чараларды өткөрүүгө даярдык көрүү боюнча жүргүзүлгөн иш-аракеттер тууралуу маалымат берди. Майрамдык иш-чараларды республика боюнча өтө турган маданий массалык жана театрлаштырылган көрсөтүүлөргө даярдыктар талкууланды. Ошондой эле премьер-министр 1941-1945 жылдардагы улуу ата мекендик согуштун ардагерлеринин жана ооруктун эмгекчилеринин социалдык абалын жакшыртуу боюнча кошумча чараларын иштеп чыгуунун зарылдыгын белгилеп тапшырма берди. Жыйында Бишкек шаарында аскердик жүрүш өткөрүү, Россиядагы Ржев шаарында кыргызстандык жоокерлердин эстелигин орнотуу боюнча пландар тууралуу айтылды. Мындан тышкары Ош шаарында башталып, 8 майда Бишкек шаарын жыйынтыктап турган жеңиш отуу марафонун өткөрүү пландалууда. Бул маселени дайыма депутаттарыбыз Бактыбек Туржубеков, Наталья Никитенко, Дастан Бекешевтер көтөрүп келүүдө. 2 мартта премьер-министр Урматтуу Мухаммедкалый Дүйшөкеевич Абылгазиев 2020 жылга карата өкмөттүн биринчи кезектеги иш-аракеттеринин планын аткаруу боюнча кеңешме өткөрдү. Премьер-министр өкмөттүн ичиндеги башкы максаттардын бири экономиканын өнүктүрүүнү жана бакубатчылыкты камсыздоо экендигин белгиледи. Биздин алдыбызда ата мекендик продукцияларды экспорттоону кескин көбөйтүү, экономика түзүмдөрүн диверсификациялоо жана кумтөр кенинен экономиканын көз карандылыгын кыскартуу жана өлкөнүн инвестициялык жагымдуулугун үстүнөн иштөө милдети тураарын өзгөчө белгиледи. Жалпысынан 2020 жылга биринчи кезектеги иш-аракеттердин планы 100 милдеттен турат. Аларга 150 иш-чара киргизилген. Анын ичинен 50% 2020 жылдын 1 сентябрында аткарылышы керек. Өкмөт башы ошондой эле белгилегенде 20 жылы 40 айыл өкмөттү дотациядан чыгаруу милдети турат. Урматтуу депутаттар, сиздерге белгилүү болгондой, жакында премьер-министр Ош облусундагы Өзгөн районунун Бостон айылында орто мектеп ачылышына катышты. Мектеп 275 окуучуга ылайыкталган. Анын курулушу 2014 жылы башталган. Республикалык бюджеттен каржыланган. Курулуштун жалпы сметалык наркы 88 миллион сомду түзгөн. Акыркы 2 жылда 200дөн ашык мектеп жана 30га жакын бала бакча курулду. Ал эми 2020 жылы билим берүү тармагына 38 миллиард сом бөлүнгөн. Мунун баары финансылык саясатты туура жүргөндүгүнүн натыйжасы, деди премьер-министр. Мектептин ачылышын аземинде урматтуу депутаттарыбыз Аида Касымалиева жана Улукбек Ормонов катышты. Ошондой эле Нарын облусунда Актала районунун Байетов айылында 275 орундук Эсенгул Карасартов атында мектептин ачылыш салтанаты өткөрүлдү. Анда урматтуу депутатыбыз Чыныбай Турсунбеков, Искендер Гайыпкулов, Алмазбек Акматов катышты. Эл өкүлү Чыныбай Турсунбеков бул мектептин курулушу мындан 6 жыл мурун капсула салып кеткен айтуу менен эми анын ачылышына келүү кандай сыймыктуу экенин белгилеп өттү. Эл депутаты айткандай, биздин президентибиз Сооронбай Шарипович Жээнбеков өзү да бул мектептин курулушун көзөмөлгө алып, анын тездетүү тапшырмасын берип кеткен. Натыйжада заманбап жакшынакай мектеп курулуп, айылдыктардын көптөн күткөн тилеги ишке ашып отурат. Урматтуу депутаттар, бүгүнкү мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, элибиздин сыймыктуу кыздары, депутат айымдарды жана аппаратта кызмат өткөн айымдарды келе жаткан 8 март майрамыңыздар менен чын ниетибизден куттуктайбыз. Бул майрам жакшылыктарды ыроолоп, үйүңүздөргө кут берекет толтурсун. Сиздерге бекем ден соолук, узун өмүр, үй бүлөңүздөргө ырыс ынтымак жана жооптуу кызматыңыздарга ийгиликтерди каалайбыз. Көңүл бургузган үчүн чоң рахмат. Чоң рахмат, Алмаз Акунжанович. Урматтуу депутаттар, коалициялык көпчүлүктүн мүчөлөрү залга келсеңиздер, азыр коалициялык көпчүлүктүн отуруму болот. Ал эми калган депутаттарга 15 мүнөттүк танап биз. Рахмат.